Айтмат чоң ата. Элдин айтымына караганда, биздин чоң атабыз Айтмат бычканды, тиккенди билген, зергер буюмдарын жасай алган, ээр чаап, комуз жасаган уста киши болуптур. Ал айылда биринчи болуп Зингер маркасындагы тигүү машинесин сатып алып, кийим тиккен. Ушундан уламаны айылдагылар машинечи Айтмат дешсе, келиндер тергеп машинечи Аке деп аташкан. Айтмат агасы Биримкул экөө аябай ынтымактуу болгондуктан чарбаны да чогуу жүргүзүшүп, ар дайым бири-бирине жардам беришкен. Шекерликтер ошол кезде өндүрүштүк жайлардан, тейлөө борборлорунан, базардан алыс жайгашкандыктан, буудайын тарттырыш үчүн эле Олуй атадагы тегирменге келип кетишчү. Ошондуктан айылдаштарына ыңгайлуу болсун үчүн Айтмат өз айылына суу тегирмен курууну чечет. Бул өзүнө да, башкаларга да пайда алып келмек. Агасы Биримкул экөө колундагы бардык байлыгын ортого салып, тегирмен курууга жумшашат. Жайы менен эки үй бүлө баш көтөрбөй, Күркүрөө дарыясынан тегирменге суу келчү арыкты казып чыгышат. Бир жылдан соң тегирмен ишке кирип, айылдыктардын көктөн тилегени жерден табылат. Ал тургай бул тегирменге кошуна Казакстандан да дыйкандар келип, ун тарттыра башташат. Тилекке каршы бир күнү атаандаштардын көрө албастыгыбы, чечин эле кырсык басканбы, айтоор өрт чыгып, тегирмен күйүп кетет. Өрттөн кийин болгону тегирмендин ташы гана калган. Ал таш азыр Шекердеги музейде турат.